Assalamu alaikum замандаштар. Кудайым буйрса биз өткөндө байкебиз айтты эле Алмаз могул жерге ушунун баарын дайындап койдум. Полдар мондар дайындап койдум. Суу аккан жерлери, ашкөлөрдүн баарын дайындап койдум Алмаз. Анан келип туруп ушул жерге жасап бересиңби, кандай болот дегенден макул деп келип өткөндө эсебин алганбыз. Мунун узуну 3 метр таза. 3кө 1,70 болду. Азыр мына патологон койдук, ортодо перегородканы койдук. Бул жак болсо жуунчу жай болот, бул жак болсо даарат алчу жай болот. Замандаштар, мен бир нерсени белгилеп коеюн ушул жерденчи. Бул байкеден бир нерсени көрдүм. Адамды көрүп үлгү аласың, үйрөнөсүң да. Бул байке өзүнө мындай слоян кылып коюп, анан кайра келген киши карага кененгеси тартынбай, ичине кирип жуунуп, дааратын алып, мен үйүмдө кенен кесир жүрсүн деп ушул слояны кылып отур. Замандаштар, бул эң жакшы нерсе. Бири-бирибизден мындай жакшы нерселерди үйрөнүшүбүз керек, үйгө слоя кылыш керек. Кыйын болсо, ушинтип даже келе турган киши кысынбай, жуунуп, таранып, чайкансын деп ушундай слояларды кылыш керек экен. Мына замандаштар, барыңыздардын үй жайлуу болушуңуздарга, барыңыздардын ушундай кенен кесир жашашыңыздарга тилектешмин. Биз болсо ишибизди кылып, азыр могул эшиктин артында лампочкалар менен кошо даяр. Ушуну алып барып туруп азыр бетин жабабыз. Ошону менен бирге болосуздар, көрөсүздөр. Кеттик. Колоптор бийип алалы. Мен эле жүрүп кетип колго нага чечип койдум. Панелдин азыр узундугу 3 метр, бийиктиги 2,40. 3 метр 2,40. Мына бул жакта кенип кое турган точкалардан бери коюлган да. Выключательдерден бери. Негизинен замандаштар муну көтөрүш оор. Анан өзүм дегенде өгүздө күчүм бар да көтөрүп атабыз. Так, сен жагында келип көр. Көрөлү. Койдук го. Ооба. Кичинекей жаганы чыгып болду. Мая жуп кетти. Жуп кеттиби? Вот. Канат. Мына Алмаз байке. Буюрса бүтү. Ошо бул.